Эрдоган менен мамилени жакшыртуу үчүн бийлик гүленчилерди байлап береби? Президент Садыр Жапаров Түркия менен мамилени чыңдоону жакшыртууну айтты. Реджеп Тайип Эрдоган да эки мамлекеттин бир туугандык мамилесинин бекемделишине кызыктар. Бирок анын олуттуу шарты бар, эскертип коелу. Алмазбек Атамбаевдин бийлиги тушунда биздеги гүленчилерди жапырт кармап, өз мамлекетине өткөзүп алуу талабын билдирген эле. Себеби алар Түркияда мамлекеттик төңкүрүш жасоого аракет кылышып, куралдуу жаңжалга чейин барышып, жеңилип калышкан. Ал ортодо Кыргызстанга олуттуу маселе коюлган. Биздеги Сапат, Ала Тоо, Манас жана башка окуу жайларындагы мугалимдерди, бизнестеги гүленчилерди камакка алуу, окуу жайларды жабуу суранычы аткарылган эмес. Атамбаев каршы чыгып, ошондон эки мамлекеттин мамилеси муздай түшкөн. Эми азыркы бийлик чыныгы достукка баруу үчүн эмне кылуу керек? Дал ошол Эрдогандын эски талабын аткарса, андан соң гана кучак жайышкан бир туугандык мамилелер башталат го. Элестетип көргүлө, биздеги жүздөгөн гүленчилерди байлап кетип атышканын. Булак Арбакейчи. Эл чындыкты билсин. Сыймык Жапыкеев $300 миллион Бакиев алып кеткен эмес, убактылуу өкмөт жеген. Мындай пикирин Ысык-Көл облусу мурдагы прокурору Сыймык Жапыкеев Фейсбуктагы баракчасы аркылуу жазды. $300 миллион Бакиевдер алып кеткен эмес, 14 убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жешти. Мамлекеттик ишкана жүргөндө текшергенбиз, акча турган. Мен таң калгам. Кийин убактылуу өкмөт Бакиевге шылтап жешкен. Акча фонд развитиянын өнүктүрүү фонду Чудиновдун балансында нак турган деп пикир калтырган. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Сооронбай Жээнбеков камакта жаткан Мелис Аспековду сотко берет. Кыргызстандын мурдагы президенти Сооронбай Жээнбековдун адвокаты Асылбек Кочкоров камакта жаткан активист Мелис Аспековдун билдирүүсүнө жооп кайтарды. Анда экс-президентке жалган жала жапкан үчүн Аспековду сотко бере турганы айтылган. Бул билдирүү караандай калп коомчулуктун көңүлүн өзүнүн ыплас иштеринен алаксытып, башка жака бурууга жан далбас уруп жатканы кимге болбосун түшүнүктүү. Бул максатта Аспеков жалган билдирүү таратып, өлкөдөгү таанымал адамдардын ысымын колдонуу жолу менен элди алаксытууга аракет кылууда. Жала жапкан үчүн аны сотко беребиз деп айтылат билдирүүдө. УКМКнын тергөө абагында отурган активист Мелис Аспеков 14 майда Facebook баракчасына акыркы президент Садыр Жапаров талапкер учурунда шайлоо компаниясына Жээнбековдордун үй бүлөсүнө $10 миллион алган тууралуу билдирүү жазган. Ал шайлоодогу үгүт иштеринде Жапаровдун штабында жүргөндүктөн көп иштерге күбө болдум деп өзүнүн бир нече фактыларын келтирген. Бирок буга чейин Садыр Жапаров Аспеков анын шайлоо штабында иштебеген билдирген болчу. 10 январда 1 май райондук сотунун чечими активисттер Мелис Аспеков жана Улан Жураев Кыргыз темир жол ишканасынын жетекчилигинин арызынын негизинде камакка алынган. УКМК алар бул ишканадан $250 миң талап кылганын, сотко чейинки териштирүү жазык кодексин опузалап талап кылуу беренесинин негизинде жүрүп жатканын билдирген. Кийин Жураев үй камагына чыгарылган. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Путин Баку менен Ереванга тынчтык келишимин аткарууну эскертти. Орусиянын президенти Владимир Путин Азербайжан менен Армениянын ортосундагы ок атууну токтотуу боюнча келишим кыйшаюусуз аткарылышы керектигин билдирди. Кремлдин маалыматына ылайык 13 майда кечинде Путин Армян премьер-министринин милдетин аткарып жаткан Никол Пашинян менен телефондон сүйлөшкөн. Анда Орус президенти Москва аймактагы туруктуулукту сактоо үчүн Баку менен Еревандын ортосундагы активдүү уруктомчулукту ырастаганы айтылат. Пашинян Армениянын түштүгүндө Сюник облусунда 12 майда эртең менен азер аскерлери кирип келип, өз өлкөсүнүн аймактык бүтүндүгүнө шек келтиргенин билдирген. 13 майда болсо азер аскерлери дагы эки жерден чек араны бузуп кирген маалында Жукудагы өнөктөштөрүнө кайрыларын кабарлаган. Мындан соң Франциянын президенти Эммануэль Макрон Азербайжан бийлигин Армения менен чектешкен аймактардан аскер күчтөрүн чыгарып кетүүнү талап кылды. Баку Еревандын соңку дооматтарына жооп кайтара элек. Былтыр күзүндө эки өлкөнүн ортосунда тоолуу Карабах үчүн 6 апталык согуш жүргөн. Куралдуу жаңжал Азербайжан, Армения жана Орусия 3 тараптуу макулдашууга кол койгондон кийин гана токтогон. Анын жыйынтыгында Жикчил тоолуу Карабактын чет жакаларындагы 3 район кайра Азербайжанга кайтарылып, тынчтык орнотуу күчтөрү катары Орусиянын 2 миңдей жоопкери киргизилген. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Соки Албекти Аспековду сотко берет. Анпеси $10 миллион Жапаровка бердим эле десе, дароо камаларын билип турат. Берген жокмун деп кутулуп кетиштин айламалы болуп турбайбы? Болбосо шайлоодон оңкосунан түшкөн Сокиге Сакем экс-президент деген макамды бермек эмес. Эч эле камап коймок. Райымдын артынан 9 октябрда Ала Тоо аянтында чак шелекке салган чоң муштумдардын жартысы Сокенике турбайбы? Аны жашырбай эле Текебаев кайтыптыр. Анткени ал жерге балбан билек балдарын күргүчтөп чыгарбаса, Атамбаевдин кадры келип аны камап коерун Жээнбеков прекрасно түшүнгөн да, дейт Жамиля Насирова өзүнүн Facebook баракчасында.
эл чындыкты билсин. Алмазбек Акматалиев Центера менен айыгышкан чабыш болгону калды. Мындай пикирин коомдук ишмер Алмазбек Акматалиев социалдык баракчасы аркылуу билдирди. Центера менен айыгышкан чабыш болгону калды. Бул иште өкмөткө ийгилик каалайлы. Анын дагы биздин болочок кыймыл-аракеттерибизде өкмөт эмнеге таянганын жатат. Сотто кандай тактиканы жана стратегияны тандайт деген маселени кичине жашыруун кармаш керек. Баарын эле жалжайтып ачып алдын ала жарыялап койгон болбойт. Жогорку кеңеште мындан ары бул маселени караса, жабык режимди караш керек. Алдыда сот туугандары. Сот деген бул кыйкырык айкырык менен жеңчү жер эмес. Ал жерде өзгөчө тактика, стратегия керек. Кээ бир далилдер эң аягында чыгыш керек. Айрым маалыматты эч ким билбей турганы оң. Өкмөттүк комиссия өз элинен күчтүү колдоону сезип турушу зарыл. Ошондо гана ийгилик келет. Өзүбүздү өзүбүз мыскылдап тээжиктенип турсак, анда эч качан Центераны ута албайбыз, дейт Акматалиев. Булак Назар Ньюс. Рамазан Дырылдаев кумтөр кылмыштуу жол менен максаттарына жетип көнүп калышкан, деди бүгүн 14-майда Назар Ньюс маалымат агенттигинин мурдагы элчи Рамазан Дырылдаев. Рамазан мырза, Бабановдун, Сапар Исаковдун, Атамбаевдин кумтөрдү үлүшү болгон деген маалыматка ишенсек болобу? Өздөрүнүн тиешелүү каражатты алып жүрүшкөн үчүн Кыргызстан ала турган каражатты көбөйтүүгө аракет кылышкан жок да, ошон үчүн экологиянын кыйрашына да көз жумушкан окшойт. Негизи шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт. Эми кумтөр сот чегерген сумманы төлөбөй коюу үчүн аракет кылабы же төлөп берип маселени тынчтык жол менен чечкенге дилгирленеби? Төлөбөөгө аракет кылып койгон күнөөнү мойнуна албаш үчүн 2009-жылы, 2017-жылы жана 2019-жылы Кыргыз өкмөтү бизди коргой турганын айтып, ант берип, кол коюп берген. Силер Кыргыз өкмөтү ошону буздуңар деп жатышат окшойт. Анткени булар кылмыштуу жол менен максаттарына жетип көнүп калышкан. Ошон үчүн бийликти сатып алганга, сотторду, күчтүү адвокаттарды колдонгонго аракет кылышат. Биз алар менен күрөшүүдө туура жолду тандадык. Бүт дүйнө жүзү экологияны коргогонго мажбур болуп жатат. Ошон үчүн экологияга келтирген зыянын, табигатка жасаган кыянатчылыгы үчүн да жооп бериши керек. Бирок Канада менен Улуу Британиянын элчилери тынчсызданып жатышканын билдиришиптир го. Алар Кыргызстанды ойлоп кыжалат болуп жатабыз дешкени менен экологияга келтирген чыгымды төлөтүшүбүз керек. Инвестор дегенди бетке кармабай, бардык инвесторлорго экологияны бузбоого чакырышыбыз керек. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. УКМК менен ички иштер министрдин жетекчилеринин мурдагы орун басарларына генерал-майор чини мыйзамсыз берилгенби? Интернетте ички иштер министринин мурдагы орун басарлары Мирлан Каниметов, Алмаз Орозалиевке жана УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Талант Салиевке мыйзамсыз генерал-майор наамы берилген деген маалымат тарады. Алдын ала маалыматка караганда, тиешелүү буйруктарга экс-президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон документтерде 14-октябрда кол коюлганы айтылат. Бирок буйруктар 16-октябрда гана жарыяланган. Сооронбай Жээнбеков 15-октябрда отставкага кеткен. Назар Ньюс агенттигине УКМКнын басма-сөз кызматынан аталган факт текшерилип жатканын айтышты. Орозалиев ээлигин кызматынан 2020-жылы 21-октябрда бошотулган. Ал эми Каниметов ушул жылы 3-апрелде кызматын бошоткон. Салиев болсо 2020-жылы 16-октябрда кызматтан кеткен. Булак Назар Ньюс. Сенин партияң Кыргыздын тагдырына чычкан партия. Эгерде сен билбесең. Медералиев, азыркы кумтөр боюнча процесс Кыргызстандын эгемен тарыхында тарыхый процесс болот. Сотторду актагандан да, жактагандан да алысмын. Эл өзү билет кимдин ким экенин. Бирок адилеттүүлүк үчүн айтып коюшубуз керек, кумтөр боюнча Октябрь райондук соттун чечими бул тарыхый чечим. Жай баракат турмушта мындайды 70 уктасаң да түшүнө кирбейт эле. Баары билет, баары түшүнөт. Кумтөр эл аралык деңгээлдеги коррупциялык мафиянын уясы экенин. Бул талашсыз нерсе. Эми эгерде элдин үлүшү элге өтсө, эгерде элдин байлыгы элге кызмат кылса, бул Кыргыз Республикасынын эгемен тарыхында 5 маанилүү окуя болгон болсо, ошонун бири болот. Албетте, тиреш каттуу болот, татаал соттук процесстер болот. Кызыктын баары али алдыда. Албетте, оңой эле берип койбойт. Ошондуктан президентибиздин саясатын колдоп турушубуз керек, бирдиктүү болушубуз керек. Эми балдарыбыздын келечеги үчүн биргели туугандар. Көрдүңөрбү, эмнеге кумтөрдө алтын жок деген? Себеби бул көпөстөр баары жокко даяр. Коопсуздугу үчүн ошентип койду да. Эми биз колдошубуз керек. Башка биздин колдон эч нерсе келбейт. Эл чындыкты билсин. Жуншалиев менен Опунбаевдин кылмышына соки аралашканы үчүн бөгөт коюлду. 5-6 октябрдагы төңкөрүштө күч органдары элге карай ок атканы натыйжада жүздөгөн жарандар болушуп, Үмүтбектин өлүмү менен коштолгон. Андагы ички иштер министринин башчысы Кашкар Жуншалиев, УКМКнын төрагасы Орозбек Опунбаевдин жоопкерчилиги ушул күнгө дейри каралбай сайрандап жүрүшкөнү таң калтырууда. Бийлик кайдыгер кароодо атайын билими бар юристтер эмес, карапайым эл да булардын кылмыш жоопкерчилигине тартылуусун эчен ирет айтып
айтышты. А эмне үчүн эки эр кол издөөгө алынбай жыргап жүрүшөт? Ынанымдуу божомолго келсек, эгерде Жуншалиев менен Опунбаев камалса, Сооронбай Жээнбековго көрсөтмө беришери, андан ары бир топ лөктөрү камалып кетишери ыраспы? Дал ушундай көрүнүш иш жүзүнө ашып кетпөө үчүн сакталып калыштыбы? Кызык. Айыптуулар ачыкталса эмнеге аяш керек? Октябрь төңкөрүшүндөгү жабырланган көпчүлүктүн укугу жерге тепселенген боюнча кала береби? Бийлик төбөлдөрү ойлонбосо, эртең чыккан актарын тиштеп калышпайбы? Кулак кагыш. Булак арба кейжи. Акылбек Жапаровду тепкилегендер чыгып жатат. Эскисин чукуп, азыр эскини чукуй турган убакыт эмес. Азыр бирибизди бирибиз таяп, эң сонуу ныгы келип турганда күмтөрдү доого жыгып, жаратылышыбызды кылган кыянаттыгы үчүн эсеп чот алышыбыз керек. Кытайдан тезирээк кутулушубуз керек. Мекенибизди сактап калышыбыз керек. Кезинде аң сезимибизди ар кайсы уюмдар кол салып отуруп укту. Кыргыз адабияты менен маданияты тебеленди да калды деген агайды ээрчип да жүрдүм. Жок дегенде адабиятыбыз баш көтөрсүнчү деп Олжобай Шакир агайга жылдап кошуматчы болгондо да кандай кошуматчысы элем. Сөз да тийгизчү эмесмин агайга. Чырылдап чыйпылыктап агай адабиятты Рухеш сайттын баштаган ишин таштап салбас экен. Жеңилин жерден, оорун колдон алууга бар күчүмдү аябай жумшадым. Эмгегимди, кылганымды агай менен Кудай билет. Кылган иштеримди көтөрүү чаап айтып турбасам, көп ойлойт экен акчанын кулу деп. Мен кошоматты акча алып кылбайм, тескерисинче берип кылам. Жөлөп, таяп, сүйөп кошомат кылам. Экономикабыз кыйрап, коррупцияга батып, жакырчылыктын жетер жерине жетип кеткен элге адабият деле кереги жок экен. Кайсы уюм, кайсы өлкө садака таштап койсо, ошолордун маданияты менен адабиятын көтөрүп, өзүнүкүн тебелеп таштайт экен. Айлам куруп, үмүт өчүп, мына эми Кытайга жем болобуз деп турганда, Садыр Жапаров чыкты. Өлкөнү мен саздан сууруп чыгам деп бекем сөз берип, бир башкача ишенимге Кытай уюган салмактуу сөздөрдү уктум. Ишендим, жалтаңдабай тике карап берген сөздөрүнө ишендим. Шап чабышты мактап, жактап, уктабай жаздым. Оокатымды таштап салып аңдыганым Жапаров болду. Ал тургай ишимди 2 айга жаап салып, үйдөн чыкпай өз алдымча иштедим. Колдойлу эле деп эл чакырып үгүттөдүм. Декабрь шайлоо үгүт иштери башталганда мекенчилерди издеп барып, штабты таап алып, өзүм жармашып колдодум, коргодум. Кандай иш чарасы болбосун жүгүрүп жүрдүм. Тескерилердин тепкисинде болдум. Тил уктум, сөз уктум, кайылмын. Эми мына Акылбек Жапаров турат. Бул инсан да азыр колдоого муктаж. Биздин коргообуз, колдообуз менен ураныбыз азыр ушул кишиге абадай керек. Болбосо тытып кетишет, сындырып салышат. Баштаган ишин аягына чыгара албай калат. Азыр биз бул кишиге чаң жугузбай, эскисин чукуп, кызартпай, алгылап колдошубуз керек. Бул киши чынында кыйын экономист болгону, билимин мекенге эмес көпөстөргө жумшап келген. Мен мекеним деген кыргызым деген, Кыргызстанды өнүктүрөм, өстүрөм дегендердин кошуматчысымын. Куру сөз, куру кыйкырык популист эмес, чындап күйгөндөрдүн сөзү менен иши башкача болот. Аны жүрөк, ички туюм дароо сезет. Акылбек Жапаров азыр чындап киришип турат. Эч арам ою жок, жаш баладай баарын ачыктап айтып, ошончо көмүскө мафиялык ишке өзү да таң калып, шок болуп отурат. Колдойлу, жамандабайлы, сыйлайлы, дем берели дейт Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин.